Саламатсыздарбы, кымбаттуу биздин достор? Биз бүгүн сиздерге ромашка гүлүнүн кантип өстүрүү керек, анын пайдасы жана ошондой эле анын өстүрүү ыкмасы жөнүндө айтып берүүнү чечтик. Ромашка гүлү негизинен бул көп жылдык өсүмдүктөрдүн катарын толуктайт. Ромашка бир эле жыл эгип койсоңуз, бир канча жыл сиздерге жакшы бир кооздукту тартуулап келет. Ромашка гүлү кадимкидей уругунан алып эксеңиз дагы болот. Ошондой эле аны көчөтүнөн көчүрүп алгандагы абдан тез өсөт. Жазгы айларда, апрелдерде дал ушул гүлдү көчөтүнөн алып келип эле өстүрүп койсоңуз, жакшы бир өсө берет. Анын үстүнө ромашка бул күндү абдан жакшы көрөт, анан сууну дагы көп талап кылат. Эгерде суулуу жана күн жакшы тийген жерде өссө, ромашка абдан бажырайып, гүлдөп, сонун бир кооздукту тартуулап турат. Ошондой эле ромашка гүлү баарыбызга дарылык касиети тарабынан дагы белгилүү. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, ромашканы ар кандай ооруларга каршы колдонуп жүрүшөт. Ромашка дал ушинтип гүлдөп, мына ол июль, май айынын этегинен июль айына баргандан баштап гүлдөй баштайт. Анан гүлдөп болуп, мына мынтип гүлдөп болгондору бир аз кургай түшөт. Дал ошол кургаган мезгилде үзүп алып, аны кичине кургатып, салкынга эле коюп, кургагандан кийин чайга кошуп демдеп, кадимки чайдай эле салып демдеп ичсеңиз, ал көп ооруларга пайдасын берет. Өзгөчө мына аялдардын гинекологиялык ооруларына, ар кандай бир кандын агышына же баягы көп бир кровотечение болгон учурларда ушул ромашканы колдонулат. Ошондой эле бетти агартуучу касиетке дагы ромашка жакшы натыйжа берет деп айтышат. Ал үчүн ромашканы кадимкидей ушундай гүлдөрүн үзүп алып эле сууга кайнатып, аны ушул суу жылуу турган мезгилде, өтө кайнак эмес, жылуу турган мезгилде бетке парласа дагы абдан жакшы натыйжа берет деген сөздөр, деген маалыматтар бар. Ромашка гүлү мындай өзүнүн кооздугу жана мындай өзгөчөлөнгөн жыты менен дагы айырмаланып турат. Албетте өтө буркурап, мындай жагымдуу жыт болбогону менен, мындай дары сыяктуу бир аз жыты болот. Бирок кооздукту абдан сонун берет. Анын үстүнө ромашканы да жыл сайын эгип, убара кетчилик болбойт. Ушул бир жыл эле эгип койсо, аны бир топ жылга чейин, 5-6 жылга чейин бир өсүп тура берет. Жыл сайын ромашка гүлү баягы коюланып кетет. Аны ушул суюк жактарга, башка бир жерлерге жылдырып койсо, жакшы өсөт. Анын үстүнө баягы өтө эле колу бош эмес айымдар үчүн дагы абдан жакшы экен. Бир эле жыл эгип койсоң, бир канча жылга чейин ушундай кооздукту тартуулап тура берет. Ошондой эле мында бул гүлдөрү солгон мезгилде сөзсүз түрдө кургатып, гүлдөрүн алып, бир курук идишке салып коюуну унутпаңыздар. Ал үчүн сонун бир дарылык касиетин, кышкысын өзгөчө көрүп, чайын демдеп ичип алсаңыздар болот. Ошондой эле ромашка гүлүнүн дагы бир түрү бар, ал майдараак болуп гүлдөйт. Бирок өзгөчө дал ушул мына чоңураак гүлдөгөн түрү баарыбызга белгилүү. Андыктан, урматтуу айымдар, көпчүлүк мындай эмгектенген, жумушта иштеген, колу бошобой жаткан айымдар үчүн ушул ромашка эгүүнү сунуштайбыз. Анын үстүнө дарылык касиетке дагы ээ экени баарыбызга белгилүү. Кымбаттуу достор, биздин каналыбызга жазылууну унутпайлы. Ошондой эле башка бир курбу досторуңуздарга деле биздин маалыматтарды бөлүштүрүп койсоңуздар болот.